табигый азыктар калган эмес дегендер үчүн алардын бир канчасын санап берейин. Сиз болсо рационуңузду ошолор менен байытыңыз. Эт азыктарынан баштайлы. Демек, ой, жылкы, кой, балык жана толуктун эттерин жейбиз. Булардын ичинен эң көп колдонуусу албетте ойдун эти, эң аз колдонуш керек болгон жылкы, койдун эттери. Ал эми балык жана толукту бир айда 3-4 жолдон жесеңиздер жакшы болот. Кийинкиси жаңгактар: грек, фундук, бадам, кешу, өрүк танеги, семчке. Буларды 10 күндө 2 жолудан, мындайча айтканда, бир айда 5-6 жолудан жеп турсаңыздар болот. Жаңгакты жештен мурда аны 10 мүнөт муздак сууга жибитип жесеңиздер зыяндуу таасири болбойт. Анан жаңгактарды дагы кезектештиресиздер. Мисалы, алды менен грек жаңгагы, андан кийин фундук, андан кийин өрүк танеги жана башкалар. Кийинки азыктарыбыз чөп азыктары: укроп, кинза, петрушка, селдерей, райкан, сымалак жана башкалар. Буларды ар күнү тамакка кошуп жесек сонун болот. Жашылчалардан капуста, брокколи, бадырың, помидор, баклажан, түрп, шалгам, кабачок жана башкалар. Булардан ар күнү салат даярдап тамакка кошо жейсиздер. Салатка зайтун майын койсоңуздар жакшы болот. Мөмө жемиштерден гиляс, алма, өрүк, банан, мандарин, шабдалы жана башкалар. Буларды азыраак жегенге аракет кылыңыздар. Анткени булар сизди семетүүчү азыктардын катарына кирип калат. Бирок таптакыр жебей койгон дагы туура эмес. Бир жумада бир жолудан же 2 жолудан тамакка кошо жеп турсаңыздар жакшы болот. Андан кийинки жер мөмөлөр: дарбыз, коон, кулпунай, малина, бүлдүркөн жана башкалар. Булар дагы салыштырмалуу түрдө азыраак жегени жакшы, бирок баары бир рациондо болуш керек. Анткени буларда бар болгон гана, мындайча айтканда, башка азыктарда жок болгон микроэлементтерди же витаминдерди өзүнө камтыйт. Ошондуктан ар бир азыкты колдонууга аракет кылыңыздар. Көп сунушталганда көбүрөөк, аз сунушталганда азыраак жеп турасыздар. Андан кийинки майлар. Тамакка колдонгону эң пайдалуу бул сары май. Ал эми салатка колдонгону эң пайдалуу бул зайтун майы. Андан кийин денедеги жараттарды жок кылууда эң пайдалуу май бул чечирканактын майы. Сүт азыктарынан творог, сыр жана кефирди сунуштайм. Булардын ичинен сырды салыштырмалуу түрдө азыраак жейсиздер. Десертке бал, финики же араб курмасы жана мейизди сунуштайм. Десертти ар күнү колдонбоңуздар. Айталы бир жумада бир жолдан. Биринчисинде бал, кийинкисинде финики, андан кийинкисинде мейиз кылып жеп турсаңыздар болот. Албетте мен бардык табигый азыктарды санап бүткөн жокмун. Бирок ушуларды эле толуктоо менен дагы өзүңүздөргө өтө зор пайда алып келген болосуздар. Анан буларды базарга түшкөн сайын мүмкүн болушунча толуктаңыздар. Үй бүлөңүздөрдүн ар бир мүчөсү жесин. Ошондо денеңиздер сак болот, өмүрүңүздөр дагы узун болот.